Күнүгө эртең менен туруп эле кандайдыр бир чарчаңкы сезим. Маанайыбыз чөгүп, эч нерсеге энергиябыз жок. Кайра эле ошол күндөрбү? Кайра эле ушул жаңы максат койдум элем, аны баштоого менин бир кандай күчүм жок деген суроолор болот ар дайым көпчүлүк учурда азыркы заманда. Эң негизги энергияны бизге берген, толтурган нерсе бул ыраазычылык абалы экен. Муну дүйнөлүк окумуштуулар далилдешкен. Ыраазычылык абалда биз ушунчалык энергияга толот экенбиз, чоң максаттарга жете алат экенбиз. Ошондуктан ыраазычылык күндөлүктү баштасаңыздар сонун болот. Себеп дегенде муну дүйнөлүк миллионерлер өзлөрүнүн жашоосунда ар дайым колдонуп келишет. Күнүгө сөзсүз түрдө кечинде бүгүн кандай нерселер болду, кандай ыраазычылык кылсам болот деп мынтип ойлоп көрсөк, бир күндө биз балким жакшы автобус айдоочусу, жакшы бир айдап барды, балким көп эле нерселер бар. Эми биз пендебиз да, бар нерсебизди баягы ушундай болуш керек деген сезим менен жашап калабыз дагы, баягы ыраазычылык кылбай калабыз. Аба, алтысаныбыз аман, эми балдарыбыз бар, үй бүлөбүз бар, бирок биз ошол ыраазычылык абалды дагы жоготуп кеткенбиз. Ошондуктан ыраазычылык күндөлүктү баштаңыздар, күнүгө ыраазычылыктан баштайлык. Бул жашообузду өзгөртүүгө бир чоң кадам, бул ыраазычылык абал.